мен болсо общественник. Мени байкадыңбы? Күчүмдү. Байкадыңбы? Ооба. Генерал прокурор таксы керек. Türkiye паспорт. ГКМБ да вот. Все. Мен бүткүлө Кыргызстан очень. Не с плохой стороны, а с хорошей. С хорошей, потому что мен чындык үчүн күрөшкөн кишимин. Люди меня хорошо знают. ГКМБда балдар бар, прокуратурада бар. ГКМБ прокуратура коркуп аткандан кийин биздин болуп кетти. Конечно, байка деп болду. Болдум, эми эртең барып ровно токтотот, прокуратураны токтотуп койду. Иштейт ошо. Акимге барып кирип, жолдош аке, девушки, мы с ним друзья. Дальше. Все. Такой мамакшылар. Тут что? Кандай кылайын, эмне кылайын? Кимден алып келген бербейсиң бара? Кичине бат айтсам болобу? Сөзүн ачып экен. Ошодан беришкен. Сөз айтасың, баке, бошып. Ал баке. Коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директору пара алып жаткан жеринен кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 1-бөлүгү опузала пара талап кылуу боюнча ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин директору 1961-жылы туулган КАС аттуу жаран кармалган маалым болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тактап айтканда, кармалган КАС аталган акча каражатын анда милгеси боюнча Кемин район ички иштер бөлүмүндө каралып жатат деп Кемин район Кичи Кемин башчысы КАШ аттуу жетекчисинин финансылык ишмердигин текшерүүнү токтотуу үчүн опузалап талап кылгандыгы аныкталган. Буга чейин аталган КАС аталган коомдук бирикмесинин статусунан пайдаланып, укук коргоо органдарындагы байланышы бар экенин айтып жашырынып, бюджеттик каражаттардын чагымдалышы жөнүндө мезгил менен суралып турган маалыматтарды жана мамлекеттик мекемелерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын кызыктырган башка маалыматтарды сурап турган. Талаптарын аткаруудан баш тартса, алардын ишин текшерем деп коркутуп, прокуратурага жана эсептөө палатасына арыз менен кайрылып, системалуу түрдө акча талап кылып жүргөн. Мындан тышкары ал подрядчыларга кызматташууну сунуштап, тендерлерди оң чечимге чечип берүүсүн убада кылып, ал үчүн жарыяланган тендердин суммасынан 10% талап кылган. Эгер баш тартса, ал ошондой эле алардын уюмун текшерүүгө аракет кылам деп коркуткан. КАС аттуу жарандын бул аракеттери мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин, ошондой эле жеке уюмдардын жетекчилеринин нааразычылыгын жараткан. Азыркы учурда КАС Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө камак жайына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп билдирди УКМКнын маалымат катчысы. Маалымат булагы Назар Ньюс.